Бүгін Өмірзақ Байкебиздин туулган күнү экен. Байке, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Саат 12. Бирок сиздин туулган күнүңүз болгондуктан биз уктабай. Анан биздин Facebook колдонуучуларга айта турган бир сенсациялуу бир чоң жаңылыгыбыз бар. Мынау Өмірзақ Байке колунда кармап отурган комуз Айтылуу Токтогул Сатылгановдун комузу экен. Ошол Садык агабыздын үйүндө. Бул сиздин үйүңүздө кантип пайда болуп калган? Бул комузду негизи Токтогул менин чоң атам Шернияз комузчу болгон. Токтогул Сибирден кайтып келе жатканда экөө курбалдаш бир жүргөн кишилер болгон экен. Токтогул Сибирден кайтып келе жатканда биринчи болуп ушу Шернияздын үйүнө келген да. Мен атам айтып берген бул окуяны. Көпчүлүк айтат, казактар тосуп, аттап, тондоп, кийгизип деген эмес. Шинелчен кирген экен ошондо Токтогул, шинелчен. Ошондо Шернияз тааныбай калат. Байбиче, этас мен конокко комуз чертип берейин деп анан комузун алып Шернияз чертип бүткөндөн кийин тиги шып этип койнунан кичинекей комуз тутулуп чыкты дейт. Шернияз таанып атты Токтогулду. Анан ушунча тааныган эмес, бирок бир урганда таанаган экен. Токтогул экен. Анан токо деп басты кылды Шернияз Токтогул. Анан ошондо Токтогул таштап кеткен экен комузун үйгө. Аны менин улуу байкем Эркин Шернияз байкем эме чыгып, эрке чыгып. Ошону минип жүрүп сындырды дейт комузду. Ойноп эрке болгон. Анан ошентип жоголуп кеткен да комуз. Мен ушул окуяны газетага бир жаздырып, бир айтып, арман кылып айтсам, Манас Күндөздүн директору Ормош ага окуп калыптыр ушул аңгемени. Анан бир жолу үйүбүзгө келди Ормош байке. Садык, мен сага Токтогулдун комузун. Анан о байке, бул сизге кандай тийип калган комуз десе, көрсө ошол Ормош байкенин кайын журтунда сары майдай сактап Токтогул бир тойго келип ырдаганда калтырып кеткен экен. Сакталып калган экен. Ормош байке ушул силердин карып калган күйөө балаңармын деп кадырын салып отуруп сурап кетти ушу комуз. Бизге таштап кеткен, бүгүн мына Өмүрзак чертип сынын көрүп атат. Бул жерде капкагы башка нерселерин оштуруш керек болот, бирок мен эскирип калса дагы аяп эчтекесин кылбай жүрөм. Эскирген комуз да. Бир мындай биздин көрөрмөндөр үчүн атайын ушул Токтогул атабыздын комузун бир көрсөтүп өтсөңүз. Мынакей. Оңдоо деле жок, кыл ичине алмаш тагылып калыптыр. Жөн эле, мен эч нерсе кылгам жок. Азыр Өмүрзак байкебиз бул комуздун сынына келтирип, кылын тагып, жакшынакай оңдогондон кийин анан баягы айтылуу ошол Токтогул атабыздын саптарынан бир келтирип бересиз го. Ага чейин биз сиздин туулган күнүңүздү куттуктай берели. Жалпы кыргызстандыктарга түнкү саат 12-де чыгып алып. Жалпы көрөрмандар дагы куттуктап атат туулган күнүңүз менен. 50 жаш кутман куттуу болсун аба. Бөлгөн Тоң районунан салам дейт. Өмүрзак аганын туулган күнү куттуу болсун, бар болгула жакшылар дейт. Караңызчы, мындай кичинекей баягы коюнга салып ала турган ушул комуз экен да. Баягы Токтогул атабыз комузду койнунан алып чыгып дегенде мондай комуз деп ойлой берчүбүз да. Көрсө кантип бул коюнга атат дечүбүз да. А көрсө мынакей. Коюн комузга атат го деп ойлошуп элек. Аябай жакшы күндөрдөн болуп атат да. Мүмкүн туулган күндө үйүнө барган чыгармачылык менен иштесем дегенмен болбой атып сыяктуу. Ачеке айында эстип келменен Сакен Заскоровдун жайып бул жерде Өмкөйнү куттуктап, андан дагы чоң сюрпризим ол Токтогул атабыздын комузу болуп атты деп ойлойм. Чоң комуз. Анан
Өлкөдө өзү токтогун небересинен уруусу бир да. Айыл сарттар. Айылы бир айылдан отурат. Өңкөнүн үйүнүн 100 метр наракта эле Токтогул атабыздын күмбөзү бар. Жанында музей бар. Анан ушул комузду кармап, чоң атасын кармап кертип, Токтогул атабыздын саптарынан айтып койсо, биз үчүн абдан эл үчүн да жакшы болот деп ойлойм. Мынакей, ошол сиздер сүйлөп бүткөнчө азыр комуздагы оңдолуп калды. Мен сиздердин жаныңыздарда отуруп алайын дагы. Өмүрзак байкебизге ыр кезегин, кеп кезегин берели. Бул комуз дээрлик реставрация болуп элек комуз. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мындай көрсөтүүнү сиздер Өмүрзак байкебиздин туулган күнүндө, анан дагы КТРден да көрсөтүлө элек мындай көрсөтүү. Ошондуктан баарыңыздар кошулуңуздар, көрүп калыңыздар. Жөн гана турган комуз ушунчалык үн берип атат. Реставрация болсо жакшы комуз да бул. Кадимки Токтогул атабыздын үйүсүндө, Токтогул атабыздын комуздарын бир кайып берейин, а? Çöp koy. Азыр комуз өзүнө келгенче. Мирлан, анча мынча. Сен да кошулдуңбу түз эфирге? Yergip bir gana çerkin dağı Toktogul Yektağı sakala garbemin esil bir acaşte joktudum Geçe gide yesil ömür 25 Yengsezeme gide de gelbet okşudum Tokongdun ekeli tili süylösün Yekela kilin özemiz anın esirgene doğuşundösün Oldun yesiz çalgan düğünüdün erten elimden geçsen bölünür Yesinen alı bir kırgız yesilin ağır tokom eledip Enkeyip görür bekenzin tokongdun engilcege baskan müldösün Oyda ушундай ырларды укканда апам, атам араматылыктар кайран киши ушинтип арман кылчу экенсиң. Сенин эңилчек баскан мүрзөңдү көрмөк түгүл, сенин кылган ишиңе калтырып кеткен эмгектериңе эл сыйынып калды го, улуу инсан болгон экенсиң. Убагында биз көрүп билип, жөнүнө барктабай, баалабай эле өнөрпөс катар угуп жүргөн экенбиз деп арман кылчу атам менен атам. Мына азыр сизди ушул биздин Facebook кошулган досторубуз, биздин көрөрмандарыбыз, жалпы кыргыз элиндеги ушул социалдык сеттерге кирип алып, түндө карап отурган элдин баары куттуктап атышат сизди. Рахмат. Анан эми сизди куттуктап, эл ырдап бермек беле, сизди куттуктап, элибизге сиз эми тартуулаңыз кайра. Бул жерде айтып атат, мына Жусуп Төлбаев айтып атат, мына мен да кошулгум келип атат Шаке байке дейт. Ыйлап атат, ал күндөрдө алыс эместир дейт. Ушул биздин арабызга келип кошулгусу келип аткан биздин досубуз бар экен. Албетте, Кудай тилеңизди берсин. Биз сиздер менен чогубуз деп ойлойбуз. Туурабы, Садык байке? Туура. Биздин мен сизди Facebook'tan чыгара бер. Элис Баары Кудайдын буйругу менен. Мына мен да ушундай бир жакшы күнү ушул жерде сиздер менен ырыскылашып болуп, анан ушул күнү келип калганыма деле мен буйрук деген ишенем да. Келип сиздер менен ушундай сүйлөшүп калам деген ой жок болчу. Буйрук экен. Ушундай жакшы маданий ушундай жерде отуруп жакшы сөздөр сүйлөшүп, анын ичинде сөздөн сөз чыгып, элибиздин эң улуу инсандарынын бири бизге үлгү болуп Осият насаптарын калтырып кеткен Токтогул атабыздын комузу Садыкем үйүнөн табылып,
Жөн эле көрөлүчү деген сөздүн аркасында мына ушундай нерселер болуп кетти. Мунун баары буйрук. Анан мен көрүүчүлөргө, жалпы биздин кыргызчылыктагы өнөр сүйүүчүлөргө ыраазычылык билдирем. Şu түнкү саат 12-ден кийин дагы ушундай жакшы сөз болуп атса, улуу сөздөр козголуп атса, ошол жерге ыраазычылык билдирип, бизге күбө болуп аткан жалпы элге ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Эл бар, өнөр бар. Өнөр сүйгөн адамдар бар, өнөр өз жолун ала берет. Бул жерде Элмирбектин оонунан дагы бир созуп берсеңиз деп атат. Азыр эми сиздин менимче пландап койгон саптарыңыз бар болуш керек, Көпсү суранып аткандар дагы болуп атат көбүнчө. Канаанда мисалы мындай улуулата баштай бериш керек го деме. Баягы Токтогул атабыздан, Арстанбек атабыздан, Жеңижок атабыздан. Токтогул атабыз Başı bu Cemcak öte belli biz tek kana komşu turalda çeken Cemcak atavızga yoluktan yerde Cemcak atavızga anın oşol sözüne sözde jadırgan sözün kaymağın kalpıgan Cemcak atavızdan bir sap boldun anda. Sesini jogor koy. Jusup Tölbayev geleleriңiz Açakeyge gelip çay içip kettiniz, ırıp kettiniz. Анан эме тиги биздин Өмүрзак байкебизди куттуктап кеттиңиз дегендей. Aşıkmın sizdey periге Talban sırrın demigen adamdımın çakıyna bayayttırvay bilsen yemini Kızıkam sizdey periге kıynanan çındap demige Kişinin çaçurkatbaydı ki kıynabay bilsen yemini Gülgünde gülgün gümüşün Gülgünde kızdın gülüsün büyüt kötüşüp gülüşüm Gülgünüm açı gümüşün Güydürüm takır üzgün çok güygüzüp süyümütün Cark etsen gülgün doy gümüşün Caydarı kızdın doy gülüsün Calınga düşüp gülüşümce cal calım açı gümüşün Canından astı çıkkın yok oldu can kızıp süyümütün Eyvallah kelde. Ay yüzlü betin nur çalıp Azilindin oylosam aylımda jatpam tın çalıp Altınım çaçkan jarıktan aylanan görkö kurçalıp Aşıktık içtin ayınan men azaptı tarttım doymun çalıp Gündüzdü betin doy nur çalıp Gülgünün eske düşkündü men günügö jatpan doy tın çalıp Gülgünüm çaçkan doy jarıktan jegün gölür görkö kurçalıp Kızıktın işi kurusun degi kıynon ele tarttım çalıp Görüşkön günüm saltanat Görkündön ay gün jaltanat Görkünün candıy göksötüp günü köydüm baltamat Görümdöy geçsen göksudum gönüktük gözden jaştamat Jolukkan günümdü saltanat Jogorton ay gündü jaltanat Joduragan gelbetin men jol qarap tarttım köp azap Jolukpay geçsen göksudum oldu jorugun estep jaştamadım Halkımdan çıksa köp sulu Halem kaşkara çaçtuğunun kaltarı sensin göksulu Karacağa akınga kançalık açsan hep sulu Elimden çıksa da köp sulu Yengiksiz sulu kızlardınan herkesi sensin gök sulu Gençile belgen do tabiat Esakılı doy töp sulu Etti vatkan akınga jen Eki günen açsan hep sulu Bali. Haya varsaga jaraşkın Aksedep takkan çıptamang ak könök çengel atsan ak uday güldü kupkana
Adamda joksun uluğan arnagan eken kudret atayla berip bütsağa Göykönüp sonunda yaraşkan Göksedep takkan çöptama Gök şayı göynedin sena Gögürdük göldü kupkana Koştuğun eken kudret Oldu koş oldu berip bütsağa Өмүрзак байке. Ulu saptar menen жеңже атабыз күн дебей, түн дебей, жамгырдай төгүрдай берген. Эми карап турсаңыз, ушул Жеңижок атабыздын ушул ырларын Токтогул атабыздын комузу менен ырдап турган кандай керемет кеч. Ушул буйрукка, ушул Кудайдын бизге берген бүгүнкү күнүнө шүгүрлөрдү айтабыз. Анан сизге алыскы Америкадан салам айтып атышат, Кыргызстандын туш тарабынан салам айтып атышат. Аксылык менин Бактияр деген иним салам айтып атат. Токтогулдан салам айтып атат. Бир топ жактарда Казакстандан салам айтып аткандар болуп турат. Эми дагы бир Токтобой Элмирбектен баштаңызчы. Элмирбек досубуз дагы укмуштай сонун бир элдин жүрөгүнөн, элдин көңүлүнөн түнөк тапкан оондорду, ырларды калтырып кеткенин эстеп. Садыкемдин музейин экспонатын биз иштетип жибердик, Анакей ушундай экспонатта турган комузду пайдаланып атабыз. Туура түшүнөсүздөр, комуз бул. Анда Элмирбектен бир Элмирбек жөнүндө сөз көп. Элмирбек абдан залкар адамыбызды, учурдагы залкар адамыбызды жоготтук, арбак ыраазы болсун. Мен дайыма кеп кылам. Бир кездерде бир өнөрпоз бардык өнөрдү чогуу алып жүргөн. Мисалы, ошол эле комузчу, ошол эле акын, ошол эле дастанчы, ошол эле манасчы, керек болсо ошол эле куудул өнөрдүн баарын ичине камтыган бир эле инсан болгон. Токтогул, Алымкул аталарыбыз сыяктуу. Азыркы күндө өнөрпоздор же комузчу, же ырчы, же манасчы болуп эле бир нукту алып эле ошол нуктан чыга албай башка өнөрдү ичине камтай албай жүрөбүз да. Ана мен айтайын дегеним ошол улуу өнөрпоздордой чоң изди, чоң нукту алып келаткан бирден бир инсан бул Элмирбек. Өнөрпоз инибиз болчу, Элмирбек Именабек болчу. Эми Алланын буйругу Курандан башка эч пайда келтире албайт экенбиз. Мен өтө сыйлап бул Элмирбектин чыгармачылыгын. Өтө кызыккан инсанмын Элмирбектин чыгармачылыгы менен. Макул эми колдон келишинче, билишимче бир чыгармалардан ырдап берейин. Булбулун жагайсы деп, булбулун сурагандар да. Geçten artanda bozdop sayırap Azgırıp sezimdi kozgup sayırap Bir bulbul bulup gelet günde Biz yürüçün alma vakti Bolcop sayırap Al baktan adaşıp bugün kalgan Arşaktan almaday süyüm kalgan Al süyüm bulbulgan aylangan dey Aşığın izlegen oy Yürül tandan Geçten ünün basbay Buluktun nege mançan ey Bulbulum bulbulum ay
Таңшайсың жаш бұлбұл тоқтолығын, жашода жан жүғі бозды бұғын. Жашымын көбестеп ал күндерді, жаштығын жастықаңай оқшылығын. Сайрашың өткендің еске салып, санар қаймал күндер четте қалып. Туылған бұлбұлдай сені жоқтып, бұйрықсыз сүйіндей жеттеп алып. Bulbulum ay, bulukkan gurgurum ay. Bul geçte günün basbay, buluktun negen onçan ey. Bulbulum ay. Bulbulum ay, bulbulum ay. Bulukkan gurgurum ay. Bul geçte günün basbay, buluktun negen onçay. Bulbulum ay. Bulbulum bulukkan gurgurum ay. Ой, рахмат, баракелде. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы сурап атат. Ушул чын эле кеч кошулуп калдым. Ушул комуз чын эле Токтогулдун комузу деп. Садык байке, ушул сөзүбүздү дагы бир жолу айтып берип коет окшойсуз. Чынында ушул Токтогулдун комузу, Токтогул атабыздын комузу сиздин үйүңүздө баягы жана айттыңыз. Ушул алып келип мага карматып кетишкен, жана Токтогул атабыз жөнүндө айттыңыз. Ушуну дагы бир кайталап мындай алымча кошумчасы менен коштуруп айтып берсеңиз. Негизде эми кайталап айтып каламбы, бирок кайталап коеюнчу, жана башында айтып калды да. Шернияз чоң атам Токтогул менен бир жүргөн, Теңизжок менен бир жүргөн өзү комузчу киши болгон. Анан эстекем айтып калчу, мен өзүм көрдүм сени чоң атаңды деп. Узун чоң комуз бар эле, ырдап отурганын мен өз көзүм менен көргөм деп айтып калчу. Анан ушу Токтогул Теңизжок талас өрөөнүнө келгенде ушу Шернияздын үйүнө түшчү экен да. Анан чогуу кыдырып, эл кыдырып, ырдашып, эл кыдырып, азыркынын тилине менен айтканда гастролдоп жүрчү экен да талас өрөөнүндө. Анан Сибирден качып келе жатканда дагы Токтогул ошо өзү жанагынтип жарым жашынып качып келе жатып. Анан биринчи кирген үйү ушу Кыргыз чек арасын аттаганда Оле аты аркылуу келип, азыркы Тараш шаары ушу Шернияздын үйүнө кирген. Шернияз тааныбай калыптыр Токтогул. Тааныбай калыптыр. Же кеч күстейт, атам айтып берген мага. Же эрте жаштайт, ошондо Шернияз өзүнүн чепкенин желбегей жамынып, анан адагы бир артист киши болгон экен да Шернияз чоң атам да. Муну ажекей атам дагы чоң атам да айтып калчу дейт. Жана кыпчуур менен боорсокту отко каттап жеп отурган. Менин атам айтат, Шернияз таптакыр өмүрүндө бир кетмен кармап бир же чалгы чаап иш кылган киши болбогон экен. Дайыма таптаза пакиза кийинип, муну талас өрөөнүнө дагы биринчи роза гүлүн тик алып келген Шернияз чоң атам болду. Эми ойлосоң элдер бир арпа буудай алып келип өстүрөт чыгар, Шернияз ушу роза гүлүн алып келген экен да. Анан ошол чөнтүп отурса эшиктен шып этип бир шинелчен. Көпчүлүк айтат Токтогул казактар тосуп алып, анан кийинтип, торолтуп анан жүргөн деп. Жок, шинелчен. Шинелчен. Бир киши кирип келип отура калды дейт.
Анан ал кезде азыркы заман эмес экен да, келген конокту сен кимсиң, каяктан келатасың, менин убактым жок, анан саат 4-төн кийин жолуга алчу деген заман эмес экен да. Ал кезде Кыргыздын ушул салты келген конокту курсагын тойгузуп, жылуу жаткызып, узатыш бул ар бир үйдүн фарзы болгон. Жолоочу. Анан Шернияз айтат экен, байбиче этти аз, мен бул меймандын көңүлүн көтөрүп отурайын да, анан комузун алып чыгып, комуз чертип берет экен. Чертип берсе, жанагы келген киши койнунан кыска комузду суруп алды дейт. Анан Шернияз таанып алган, эми ушу таң калыштуу карасаңар, Шернияз таанып отурган Шернияз жанагы келген киши комузду бир черткенде тааныптыр. Ошол жерде эле токо деп басып жыгылды дейт. Анан элдин баарын чогултуп, баардык малын баарын союп, андан кийин аерде жатып, андан кийин арал азыркы ушу эстеке Малымкул, Аалынын, Абдулданын айылы Ширгелдин Мызазы деген мыкты киши болгон. Ошол жака кошо эришип барышып, анан таластыктар Абдулла Нуралиев аны айтат көркөмдөп, 6 каланын ичине 6 казан суу кайнатып, айран токомду килинтип, бомбаркуттан кийгизип, үстүнө кебетейин, тонун кийгизип, бир атты жетелетип, бир атты миндирип, ошол аттардын 2 капталына тең курдундан болгон баягы базарлыкты арттырып, анан таластыктар коштоп барып Бешташтан жүрбүйген деген талантты сыйлаган. Токтогулдуктар да билет аны, кетмен төрөктөрдүн моюнуна алып айтып жүрүшөт, бул туура сөз болгон. Анан ошондо таштап кеткен экен комузду. Бирок бул комуз ал комуз эмес. Ал комузду менен Эркинбек деген улуу байкем тентек чыгып, мен чоңоп айтып калат, ошону минип жүрүп сындырды деп. Анан кандай кылып сындырганын билбей, мен сыныгын көрүп калдым бала кезде. Анан мен ушул окуяны айтып берип, аны бир газета жазып чыккандан кийин мен ошол окуяны айтып бергенде арман кылып айтып элем, ушул токомду комузу калып калганда не болмок. Кийин бизден абдан көп суратышты, Токтогулдун комузу жерде бар деп, мектептин музейине, башка кылып, райондон, областтан суратып алышты деп арман кылдым. Аны азыркы Манас күмбөзүнүн директору Ормош байке угуп калыптыр, жазганын окуп калыптыр. Анан бир күнү Ормош байке келип калды, колунда оролгон бир нерсеси бар, анан отуруп чай ичкенден кийин Садык, мен сага алып келдим, мына сен айткан Токтогулдун комузун алып келдим. Анан мен сурадым, Ормош байке, бул кайдагы комуз, эмне болгон комуз, тарыхын айтып бериңиз. Десем, Ормош байкенин кайын журтуна Токтогул бир тойго келгенде ырдап келип, анан ошол комузду таштап кеткен экен. Аны ошол кайын журту бапестеп, эч кимге көрсөтпөй, сыр боюнча сактап, сураган музейге да бербей, сураткан кишиге да бербей алып жүрчү экен. Бирок Ормош агабыз 60 таяп мүмкүн адамды ашып калды. Карыган күйөө балаңар болом деп кадырын салып сурап калыптыр. Анан кайын журту жок дей албай ушул комузду берип, анан Ормош байке келип мага тапшырып кеткен комуз ушу. Мына ошол Кыргызстанда кошумча айтарым, Кыргызстанда көп комуз бар. Мен билгенден бир 6-7 комуз бар. Onun biri buna Ömürzak ayıp oturup, mende barıdır. Ağlı aytıp çektirip. Bırak oşaların içinden negizi tulku boyu buzulubay saktalgan, sınbay, bapestelip karalgan komustardın birden biri usul komust dedim жаңылбайм. Тура. Эми сөзүңүзгө дагы Аралжы. Биз дагы Айтыш коомдук фондуда иштеп калбадыкпы? Ошол жерден мага азамат бир комуз берди эле. Шайыр байке ушул комузду үйүңүзгө алып барып, жакшы сактап алыңыз депчи. Ашалы Айталиев атабыз черткен комуз, Тууганбай Абдиев атабыз черткен комуз, Эстебес атабыз черткен комуз, Элмирбек досубуз черткен комуз, дегеле Айтышка келген Абдулда акебиз, Майра эжекебиз черткен комуз
ошол менде да бир турат, кереги кайсы бир учурларда биздин урпактарыбыз дагы ошол комустарды алып бизге окшоп толкунданып, момунтип токомун комузун көргөндөй бир чертеп жүрсүн деп мен да сактап койгом. Азыр эми сөз кезегин кайра сизге берели. 50 жаш кут болсун. Кайра мына угармандарга, көрөрмандарга да Шайыр байке айтып койсок болот. Мына бүгүн Өмүрзак байкенин туулган күнү болуп атпайбы? 50 жаш кутунан курака чыгып атат. Бирок 50 жаш деп айтпайсың, 50 жаш деп айтпай атышат, биякта 30 жашты берип атышат баары. Анан эртең эмес, бүрсү күнү 17-синде Элмирбек Иманалиевдин туулган күнү. Буйрса. Ушуга байланыштуу айтып кое турган маселе 17 январда кечки саатын мен талыктап айта албай атам, кечинде 18:00. Элмирбек Иманалиевдин элесине мындай багышталган, атайын арналган Токмо келсе төр бошот филармонияда өтөт. Шашылгыла, анткени баягы филармония толук азыр толук кандуу отургузбай жатпайбы? Болгону 600 эле киши батат экен. Ошол жака келип, ал жерде дагы Элмирбектин мындайча айтканда эстеп Элмирбек нурларын, Элмирбектин шакирттери ошол жерде айтыш салып беришет, даярданып атышат, келип көрүп кеткиле. Буйрса, мына ушул чакырууну барыңыздар уктуңуздар. Демек, ушул Элмикемдин туулган күнүнө келип кеттиңиздер. Ал эми сизге кайра ыр кезегин берели. Дагы бир баягы өзүңүз аткарып, өзүңүз ырдап жүргөн Арыстанбектин алып саптарынан бирде элибизге арнап бербесеңиз болбойт. Анткени сизди биздин азыр көрүүчүлөрүбүз аябай көбөйдү. Сизге калоо тилек айткандар да көбөйдү. Анан мен жанымда Алтынбек байкебиз отурат. Мына ушул бүгүнкү кечти атайын Өмүрзак агабызды эшите келип, ушуну бир жоктон бар кылып ушул жерде бир жакшы көңүлдүү кечти уюштурулгендин башкы каарманы сиз да. Өмүрзак Кайыповдун Арыстанбектен алып салыптары жөнүндө айтып атпайсыздарбы? Өмүрзак бир башкача нерсе кылбайлыбы, биздин ушул дастандарды, насаатырларын деги эле мындай Бишукпай айткан бир современдештирип, бир мындай клип деп айтканга болбойт экен да. Бир тарталы кичинекей фильм сыяктуу кылып, фильм сыяктуу болуп калды да. Анан ошону тартып атканда бир чоң окуя болгон да. Эми айта берейин, Өмүрзактын туулган күнү. Биз Кийиз дүйнөдө фестивалга барып, анан Өмүрзакка атайын клип тартабыз деп биз Асылбек Насирдинович үчөөбүз атайын эс алууга барып, илгерки Совет орунда кандай кылып, ала топансиянт эс алып, ошол жерден иштеп чыгып, моундай кылып деп сүйлөшүп, анан каяктан тартабыз? Каражат жок. Бүт баарынан сурадык, каражат чыкпай койду. Анан ошол талант да бар. Ошол Кийиз дүйнө фестивалине барып, анан Айдай Асанкулова менен сүйлөшүп, ошол жака катышып бүт бекер. Анан кылабыз деген күнгө ошол күнү фестиваль ачылгантат, анан Өмүрзак 25 жаш берип атпайсыңарбы? 18 жаш берип атасыңар. Анан бир кичинекей кыз тамакташып жүрөт да. Анан Өмүрзак байкеге кел ал деп Өмүрзак алайын десе, сиз кое туруңузчу, улуулар турган деп. Башкалар улуулар сөкөсө, Өмүрзак таарынып кетип, ичпейм тамагыңарды, болду мен силерге эчтекеңердин кереги жок деп башы таарынып кетип да. Ошол фестиваль бүттү, катыштагачы. Анан кийин өзү съемкасына келгенде, катышпайм, мен түшпөйм, булардын эчтекесинин кереги жок, мага бир тиынын кереги жок деп анан кийин түшпөдүм. Болбой атып, бер жагын тарта бердик, жанагы массовка кача турган жактарын тартып бүтүп, анан 2-3 кишини жиберип атып, эптеп атып көндүрүп, анан азыр ушул Арыстанбектен алып саптарын карасам, Азаттыкта дагы, КТРде дагы абдан көп просмотр болгон, баягы аябай мындай көп киши көрбөй коет дечүбүз да, бирок аябай көп просмотр болгонуна сүйүнөм. Мүмкүн ошондон ошону азыр эми аткарып берсин, Арыстанбектин алып саптарына кезек берели. Кананда нерсе? Арыстанбектин алып саптары менен тааныган аябайчы. Мурун Көксулуу менен таанылса. Туура. Улам жаңы көрүүчүлөр кошулуп аткан болуш керек. Бул музейде турган гана экспонат комуз, чертилген эмес. Дээрлик кылдарын, тепкектерин, капкагына чейин негизи реставрация кылса болчудай комуз да.
Бирок Садыкем болсо жок. Менде эски үлгүсү менен турганды кааламды tutат. Бул дагы жакшы чечим деп ойлойм. Мына ошол аспапты чертип атабыз. Анан Токтогул атабыздын комузу деп. Эмнеге Токтогул атабыздын комузу мындай үн берип атат деген багы боозголор болбосунбу ошону. Анткени себебин Убакыт өтөт, эскирет. Анткени колдонулган эмес. Жарабай турган эскирген көп нерселер бар. Бирок ошондой болсо дагы ушул үндү берип атат да, урматтуу угуучулар. Эл аябай суранып атат. Эл Ырга кезек деп кыйкырып атышат. Мындайча айтканда бир кылымдан ашкан комуз экен, жакшы мындан ашкан адамдардан болот. Эмне деп атасыз? Жок, мен өмүрзак болайын деп жолу кийип болсо, оорулук düşпөшү мүмкүн да. Кол улуу саптардан бир аз козгой туралы. Эми Арстанбек атабызды билбеген кыргыз жок. Бул киши мына биз жашай турган заманды Калыгул атабыз сыяктуу көрө билип, алдын ала билип айтып кеткен киши. Бул кишилер бир улуу отурушта же бир улуу узак жол сапарда бир сөзүн кайталап сүйлөбөгөн улуу инсандар болгон, ушундай сөзгө бай, сөзгө чебер инсандар болгон экен. Ошо кишинин калтырып кеткен улуу саптары бүгүнкү күнгө бизге жетип атат. Жеткенде дагы өзүнүн оңгусун, оригиналдуулугун жоготпой жеткен. Буга көп себептер бар, эми азыр айтып отурбайлы. Анда мен 1-2 салым ырдап берейин Арстанбектен алсактарда. Saysadın gana başına kır bulut, sanamdı ganan açsam ey ır bulut. O düğüne getir okşodun menin sanatıma aytar ey gün bulut. Armanı bolur mergendin, alganı bolur bergendin, günüsü bolur gülgündün, anam büyütü de bolur ey ölgündün. Tutunun kana başına kır bulut, tolgunu açsam ır bulut, o düğüne getir okşodum, toldur çuңurdum kim bulut. Özündün görkü tal bulut, örüştün görkü mal bulut, hayaldın görkün er bulut, argımak görküne jal bulut. Üydün görkü kız bulut, açtın görkü tuz bulut, tirünün görkü sıy bulut, ölünün görkün ağıy bulut. Haylanayın el yurtuma, benim armanıma aytar ey gün bulut. Kilim bir kana şıngırda cılacın, acal jetip gün bütsün degin ölümge de joktur dey ılacın. Hırımdın ırdap tögöyün, sırımdın aytıp bereyin, salıp turgun dey kulağın. Başı rızkı mal dölet, bar bolgonun zor dölet, tişi rızkı til dölet, tirülügündey zor dölet. Baş barda gelip tuğanın, baş жазdıktan taygan soň, anan bar galata jiğanın. Göz barda gelip tuğanın, göz yumulup ketken soň, görünböy galat jiğanın.
Кеткенден кийин келмек жок, bir жаныңа эрмек жок. Баргандан кийин кайтмакчы, анан калган келеди бай айтмакчы. Barakende. Жақының ғана менен дағы жолашпа. Өнбөс бир ғана доныңе долашпа. Сөзің оқты жамандан жақын бір жүрбе дай олақта. Karının sözün kapkasal kalkozunda nuska var. Söz gezegi gelgenden akırı başka bir önüm. Kalız sözünden aytasal. Az gün çölük ömürden arqı tergi teminip anan argı mağatında jorutpa. Hala varman söz söylüven, anan azamat gönünde yorutpa. Yetimge kamçı götürbe, cesirdin otun öçürbe. Жалғызға kamçı götürbün, anan jardınынан otun öçürbe. Muna uşul siyaqtu, ırgay verzek tügönböйт, tаңдатырзак болот. Мына ушундай кайталангыс керемет саптарды айтып өткөн улуу инсандарыбыз болду. Рахмат сизге дагы. Жалпы мынау биздин Facebook'тагы досторубуздун атынан десем уруксат берет болуш керек. Мага деле Facebook'тагы биздин көрүүчүлөр жана өзүбүздүн атыбыздан ушул жерде отурган Садык агабыздын атынан, Алтынбек агабыздын, Мирлан инибиздин жана баарыбыздын атыбыздан ушул бүгүнкү туылған күнүңүздү чын жүрөктөн куттуктап олтурабыз. Сизге узун өмүр каалайбыз, жакшылыктарыңыз көп болсун. Деги эле эли журтубузда тынччылык, жакшылык, молчулук, токчулук болсун. Абдан ушундай көрсөтүүлөргө, ушундай ырларга, ушундай бир жакшы маанайга ушунчалык бир чаңкап калган экен биздин көрүүчүлөрүбүз дагы. Азыр абдан бир жакшы каалоо тилектерин айтып, сизге жанагындай муну да айтып кетпесек болбойт. Жалаң жүрөктөн лайк басып, сизди абдан куттукташты. Өмүрлүү болуңуз. Чет жерлерден, чет элдерден куттуктап атышат. Анан азыр да бир көрөрманыбыз илгери алпакындар бозу ичинде алым сабак айтышып отурганда, керегенин аркасындагылар көргөнүнө маашырланып, көңүлдөрү толуп болуп турганго бизге окшойт. Мирлан түнү болуп калса да таң атканча көрүп отургудай болуп уйку ачылды. Ушул боз үйдө элестетип салынган, ошол нукта салынган имарат экен. Анан азыркы заманда ийнени капка ката албайсың деген заман экен да. Эми кайра Мирлан өгөмшай менин туулган күнүмдү эле айта бердиңер. Бул жерде баалуу нерсе эмес. Бул жерге жон гана капысынан туш келгем, бирок баягы ийнеге салып койгон, капка салган ийнеди эле чыга алып, силер бар экенсиңер, эл журт бар экен, Садыкен баш болуп билип алып, мен үчүн жөнөкөй күндү майрамга айлантып жибердиңер. Силерге да рахмат. Ошону менен бирге акыры ийнеден каптан чыгып калган ийне көрүндү. Анан ошого куттуктап айтып аткан көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга мен чын диlimden ыраазычылык билдирем. Рахмат. Качып жүргөн өмүрзактын сонун жерден кармадыңар силер дагычы. Атайын тияка үйүнө киши барса, туулган күнүмдө кармап албасын деп качып, канча киши куттуктайм деди. Бул аябай шашылышмыш болуп атат. Бияка эч билбейт деп ойлогондо. Бүткүл Кыргызстанга билинди. Сакемдин тияктан Facebook'та куттуктаган өмкө да көрбөй калган экен. Сакем өзү эле таап алды. Ошон үчүн Анан бизде көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз дагы сизди куттуктоо менен бирге Төрөктүн төрт бурчунан, дүйнөдөн биздин мекендештерибиз дагы аябай көп куттуктады. Ал жактан, бул жактан деп, океандын ар жагынан, Ала тоонун бер жагынан куттуктап аткандар бар. Куттуктарга кабыл болсун сизге. Бар болуңуз. Анан ушул бизге келип аткан каттардын арасында жалаң маданияттын мыктылары отуруптур. Садык Шернияз агабыз ырдап берсе мен ыраазы болот элем дегендер да бар. Алтынбек Максутов агабыз мүмкүн кетип аткандай болду эле, жанагы
Алтка мындай отурбайсызбы төр жакта? Жакшы, улуулардын кебинен айтып бербейсиздерби? Эл ушунча даяр болуп калды. Негизи мен аябай суранганда ырдайм да. Аябай суранганда ырдайм. Мени досторум билишет, анан ошол учурда суранышат. Ал бир гана нерседе баягы достор чогулуп бирөөнүн үйүнө барасың. Анан кийин дос болгондон кийин саат 12 болот, 1 болот, 4 болот, анан жанагы конокторду султунун сулдуруп кетирерде, ошо үйдүн ээси суранат да. Суранганда, ушул мен ырдаганда эле жанагы жадырап жайнап отургандын баары эле сааттарын карашып кой кетишкен экен. Тарап кетмей жайы бар. Силердин тараганыңарга али көп бар деп ойлойм. Сондуктан азыр ырдабай эле турайын. Бул менин ырдап алган себебим, мен өзүм ырдасам, мен ойлойм эч кандай бир нерсеге жугунбай эле акындык деген мен үчүн эң жогорку өнөр, эң жогорку өнөр. Баарынан бийик турган. Акын деген кандай сонун, мына өзүңөр ойлосоңор, мына саясатчылар бирдеке сүйлөйүн деп суранып, акча төлөп, журналист жалдап, анан ошол жерде сүйлөйт да. Эми акындарды болсо сен келип ырдап бериши деп акча төлөшөт ага. Көрдүңүзбү кандай сонун кесип бул. Анан ошол дерсе мен бала кезде темир серпинчек башым буруп кетти. Темир серпинчек башым буруп кетип, мен 3 ай жатып турмун, адам болот, болбойт деп. Анан ошондо жанагы адамдын башында ортоңку средний ухо деп коет экен, ошол врачтар айтат да, ошол поврежден болуп калганда ошодон слух таптакыр жок десем болот. Таптакыр жок десем болот. Анан бир айылга барганда мен да курс сүйлөгөн байкем бар, Дурусбек деген. Ошого айтып атпаймынбы? Туке, бала кезде жакшылап карасаңар болмок экен. Мына мүмкүн силер жакшылап карасаңар, мүмкүн мен мындан дагы чоң жетишкендиктерге жетишип, мындан да бир эбегейсиз зор эмгектерди кылып, укмуштуудай болмок экен да, ушу бала кезде мени карабай коюпсуңар десем, менин байкем мага айтып атат, ой Садык, сен ошо челкинчек уруп кетип туура кылган сени. Анткени челкинчек уруп кеткенде сен ошо бир шаригиң туура жолуна түшүп калган. Деп, анан чын эле мен баягы көп жетишкендикке жетишкен инсандарды карап, анан кызыгып сурай берем. Бала кезде биз кулап калган эмеспизби, бир жерден бассейнге түшүп кеттик, же эле тепкичтен кулап калган эмеспи десем, көпчүлүгү чын эле кулаган болуп чыгышат да. Бир жерден бала кезде жаракат алган башынан. Анан бир досума да ошону айтып берсем, ал айтат, туятаң олурай, мен да ушуну шекшип жүрөт элем. Мен да бир дубалга башымды урсамбы дегендей. Чын эле ойлоп калыптыр. Кудай жалга башын урбай жүрөт. Анткени ким билет, шариги таптакыр жылып кете турган болсо тескерде болуп калышы мүмкүн. Ошондон бул Кудайдан, ошон үчүн менин үнүм жок. Мындай кылбайсызбы? Баягы ошон үчүн менин талантым фильм эле чыгып кеткен. Мүмкүн жанагы сиз могу элдик озеки адабиятты, озеки чыгармачылыктагы акындардын алып саптарын жатка айтып каласыз. Барып атабыздыкын айтып берсеңиз андан көрө. Эми Же болбосо Манастан үзүндү айтып бериңиз. Барпы деген чынында феноменалдуу акын деп эсептейм да. Мен бала кезден акындарды кандайдыр бир анализдеп, кызыгып, окуп, фытып окудук да бала кезден баштап. Калыктын китебин, Исмайыл Борончиевдин, Токтоосун Шабданга дегеле коч бардыгы. Алыкеңдин китебин. Анан ошондо мен ойлойм, эми Барпы бул мен оюмча бул феноменалдуу инсан да. Анан анын дагы ырдаган саптары, муну Исмайыл сонун баа бергенде, Исмайыл Кошалымкул деген ырында Барпы жөнүндө камтыганда айтып атпайбы? Барпы деген мен деди, балам бери кел деди. Ачык экен кулагы аксакалдардын көбүнүн, амандыгын сурады. Аягында жарыктык, батасын берди балбулдап, барган экен көп жашка, башы турду балбулдап. Сөзүнө сөгүм эриди, көзүнө көнүм кейиди. Ошо Барпылар өткөн таштактан, баасы кымбат бул өлүм, баарысын соруп какшаткан деп баа бергендей, жанагы
Алымкул баягы айтылат эмеспиз алкаларды эскергенде, Замикем айтат, кийинки акындар айтып жүрөт. Мына ошондо Алымкул келип дагы калык менен Осмонкул катарлашым замандаш деп аларга учурашып урдап, анан баягы тааныбай калган экен астында Барпынын отурганын. Анан ошол ырдап бүткөндөн кийин Барпы бирөө эле астында таягы менен отурган экен, көзү Азиз экени көрүнөт, ошо таягын такылдатып эле. Анан Барпы комузу жогурдаганда, Барпы атабыз. Анан ошол биринчи жанагынтип көңүл айтып келип, көпүрөңү Алымкул көлгө кеткен турбайбы, жети атаң барып жер деген жерге кеткен турбайбы, эки жили кет жесең, бири картыш бири май, жанашаң экиң өзөндүн, бири топой бири сай, жашыба жаман адам сенин жаратыш ушундай деп турат. Айлантып келип көңүл айтып келип, анан айтып аткан жерин карабайсызбы? Осмонкул менен калыкты оозуңаң алдыңда отурган 4-5 чал барбыз. Бизди унутуп калдың да Ниязалы Бекназар шапак турат алдыңда. Кече Барпы деген мен элем, балдар мен кинден кемелем, түндүк менен түштүктүн түзүктөрүнөн теңелем. Калы келин чанайчы кайсакындан кемелем. Перизаттардын тобуна барып турган чагымда, элегим эбет арчылып алып турган чагымда, көйлү көмөрө чүрүп көп турган чагымда, көрүнгөндүн кыздарын өп турган чагымда, саадагым сая чок беле, санасым сенче жок беле, жолугум сая чок беле, жолуң болгон Алымкул, жомогум сенче жок беле. Караңызчы, ушул сөздөр, мындай сөздөр бул оңой менен чыкпай турган. Осмонкулду дагы айтып калабыз. Анан Ысмайыл Борончиев өзү айтат экен. Акын деген камдуу жүрүш керек. Акын деген кадимки камдуу жүргөн акын эр сайышта найзасы даяр болуп, тиги атандашын ыргыта сайгандай болот деп айтып, даярданып жүрчү экен дайым айтышка. Ошол Ысмайыл Осмонкул менен мына Кыз Күйөө деген бекет ачылып, жолчулардын майрамы болуп, кадимки Боон капчыгайын. Ошол жерге барганда Ысмайылдын Осмонкулга собол салган жери бар да, айтып берчиң Осоке, Кыз Күйөө кандай болгонун деп сурайт да. Анан Осмонкул ырдап жатат Ысмайылдын жоогуна. Каалап иним сурадың, капчыгай кандай болгонун, таштарына тил бүтсө табат элек бул жолун. Кишиден мурун бүткөн жер, ким билет кандай болгонун. Кылт этип тамчы тамганда, кыян жүрүп селөтчү, кыйналып өткөн жолоочу, кылчай басмын дебетчү. Теги илгерки заманда Кыз Күйөөнү көч калган, ошондон бери тарыхка Кыз Күйөө деген ат калган. Дегенден кийин Ысмайылдын ыры жок. А мен мындай анализдейм да, эгерде ошол атайын Озокеңе тийишип, Осмонкулга тийишип, агалары да айтып берчи Осоке деп, эгерде Осмонкул айта албай калса, анын даярдалган ырсаптары болгонго деп ойлойм да, мен оюмда. Анан ал капчыгай деген мындай болот деп ырдамак да, бирок жанагы Осмонкулдун эми кыттай уяган гениалдуу саптары карасаңыз, мына мен кайталап айтып берейин да, муну кээ бир акындар бутун муздак сууга, дагарага суу куюп алып, муздак сууга 2 күн салып отурса дагы жаза албайт мындай нерсе. Бул карабайсызбы? Каалап иним сурадың, капчыгай кандай болгонун. Таштарына тил бүтсө табат элек болду. Тарыхтан мурун бүткөн жер, ким билет кандай болгонун. Кылт этип тамчы тамганда, кыян жүрүп селөтчү, кыйналып өткөн жолоочу, кылчай басмын дебетчү. Тээ илгерки убакта Кыз Күйөөнү көч калган, ошондон бери тарыхка Кыз Күйөө деген ат калган. Мындай уюган саптар мындай оңой менен чыга бербейт да. Мына Элмирбекти да эскерип олтурабыз, Элмирбекти. Ошондо дагы мен өзүм олтурам Астанада. Калыс болуп. Жалгыз калыспын, калганын баары казактар. Эми казактар болгондо жөн казактар эмес. Абиш Кекилбаев деген Чыңгыз Айтматовго сын айткан улуу жазуучу. Мырзатой Жолдосбеков деген атактуу жанагы кыргыз элди тоо бөлсө да жоо бере албайт деген сөздүн автору. Оңгарсынова эжекебиз, Элдавлетов деген
Löktөрдүн арасында мен жашмынан да Элмирбектин да ырдаган ыры бар. Жалпызы казак бир кыргыз казыларым аманбы деп ошол жердечи. Ошол жерде ырдап атканда 1,5 миң 2 миң киши чогулган зал Астанада. Анда баягы кыргыз мигранттар 2003-жыл билишимче. Кыргыз мигранттар эптеп барып окат кылып, анан ошол жерде казактардын баягы кээ бир көпкөн эсирген адамдары кыргызды кул дегенге барышпады, эсиңерде бар дагы айтып. Анан ошентип кордук көрүп, ыдык көрүп жүргөн кыргыздардан экөө келиптир айтышкан. Анан кыргыз акыны ырдаса, о деп сүрөмүш болуп калса, жанында отургандар өй деп карап койсо, кадимкидей корунуп калат. Мен байкадым да, баягы калпак кийип келген экен. Залдан дароо көрүнөт да калпак кийип келген. Анан ошентип отурду кыргыздар. Үнүн да чыгара албай, жакшы да кол чаба албай. Анан Даулеткерей деген акын ырдап атпайбы Элмирбекке? Эмне тартынып отурасың? Мен башыңдан тартып албайм калпагыңды деп ырдаганда Элмирбек жооп кайтарып атат. Билбегем сенин минтип айтарыңды, билбегем карматарың шайтаныңды. Сен эмес, Кытай тартып ала албаган башымда ушу турган калпагымды. Дегенде эле кол чабып эле кыйкырык чыкты. Карасам жанагы эки кыргыз унтуп коюптур. Казактарды да унтуп коюптур, баарын унтуп коюптур. Калпагын алып алып туруп ошол жерде булгалап туруп атат да. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн дегенде, мына казак менен кыргызда биз дүйнө жүзүнө бир нерсе менен көрүнгүбүз келет, бир нерсе менен айтайын десибиз келет. Кээ бир спорттон жетишкендиктерди айтабыз. Бирок казакта билесиздерби? Мына акыркы эле Олимпиадада 18 киши алтын медаль алды спорттон. Күмүш менен берки колосун айтпай эле коелу. Биз мисалы спорттон, же бир башка жактан, экономикабыздан, же болбосо дагы бир башка жактан бир казакты таң калтыра албайбыз. Жакын турган казакты башкасын жөнүнө коет. Ошол тааныткан өнөрдүн бири мына айтыш өнөрү болот. Ошо биздин акындар 4 сабы менен барып, ошол казактардын кадимкидей мизин кайтарып, кадимкидей тең тайлашып, кадимкидей өтүп кетип кээде. Жанагы ырга муну айтып калабыз баарыбыз, Элмирбектин жанагы казактын ыры бар эмеспи? Жерибизден атып чыгып мунайыбыз, берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп. Көтөрүлүп, кадимкидей ошого мактанып, сыймыктанып, өзүнүн ким экенин көрсөтөйүн деп, берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп ырдаган казакка Элмирбек жооп берип атпайбы? Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп. Таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун. Мына кыргыздын идеологиясы. Мындай сөз бүттү, бул нокаут деген сөз да айтышта, негизичи нокаут. Нокаут деген сөз. Элмирбекти эстеген үчүн айтып отурабыз да мунун баарын. Кандай сонун сөздөр, ушул акындардын, ушул илгерки өткөн асылдардын бул өнөр өлбөйт. Себеп дегенде бул азыркы биздин жаш акындарда ырдап атканда биз көрүүчүлөр көп билбейбиз, бирок ошолордун ырынан, ошолордун сөзүнөн илгерки ырамандын ырчы уулу ырдап атат деп билиш керек да. Себеп дегенде ырамандын ырчылынан андан кийин сөз өтүп, андан кийинки байыркы токтогул, андан кийинки акындар, андан кийинки балык, андан кийинки токтогул, андан кийин Эшмамбет, андан кийин Калык, андан кийин Эстебес, Ашалы, Тууганбай, мына Элмирбек Амантай болуп бүгүнкү болот Насылбектерге жетип атат да, ошол ыргак, ошол сөз баары бир ооп келип. Анткени сөз жакшы сөз, эскирбейт качанда болсун. Мисалы Шамдан Меккеге узап атканда кадимки кайдынын чокосу, ошол кыргыздын чоң интеллигенциясынын өкүлү ошол кезде. Бакчы сарайдан гезит алып окучу деп айтат аксакалдар. Кадимки баягы көз айнегин жаркылдап, аттын жалына хром өтөгөн агыз үстүнө салып олтуруп, ошол акындардын айтышын уюштурган экен. Шамдан Меккеге жөнөп атат, той болуп. Кадимки Калмырза ырчы
кечигип калган дейт ошол тойго. Анан айтыш бүтүп, шабдан трашпенкесине минип, кеминдин суусун кечип, наркы бетке өткөндө Калмырза чаап жетиптир. Анан ошондо Калмырза келди деген сөздү угуп, шабдан дагы трашпенкесин токтотуп, жана трашпенкенин тепкичине чыга калып, артын карап, кылчайып карап туруп калды дейт. Ушунда Кайдынын чокозу айтыптыр Калмырзага. Какейим ушерден эле ырдай бер, үнүң бийик жетет шабдан угат дегенде, Калмырза ырдаган ыры бар да, кайран шабдан кемеңгер, сен аман барып аман кел. Алтымыш бени бир сойсок, атын шабдан бир койсок, асты табылбайт го сенде эр дегенде, Кайдынын чокозу Калмырзанын оозун басып калган дешет. Болду, башпайга сеники, мындан кийинкисин эл жатты албайбы. Ушу боюнча тарыкталасың. Андан бери канча жыл өттү? 110 жылдар, 100 жыл өтүп кетип турабы. Мына ошол 4 сапты мына мен кайталап отурум. Ал 4 сап демек 1000 жылдан кийин да кайталанат. Мына ошол саптар, ошол ыргактар кайта келип эле биздин акындарына сала берет Кудай. Ошон үчүн бул улуу өнөр Кыргызстанда бар. Бакташ керек, таңазалаш керек. Ошондой өнөрдүн алып жүрүүчүлөр ошонун бири Өмүрзакты биз бүгүн чын элибизден бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коелу. Жакшы сөз болду. Абдан сонун сөз болду. Сиз өзүңүз көл адамсыз деп атат. Бир кезде акындарды кайра жандандырган эмгегиңиз зор деген каалоо тилектерин айтып атышат. Сөз эмес бекен, ушундай керемет кеч болуп атат деп атат. Элибиздин сыймыктуу агалары бар болуңуздар деп атышат. Садык ага жакшы сөздөр айтылып атат деп атат. Садык Шер ага бали дейт. Керемет сөздөр айтылып атат дейт. Кыскасы аябай алкоолор көп. Эми кезекти шайлоо. Алтынбек байкеге өрбөйлүбү, кандай дейсиз? Алтыкем кандай? Алтынбек байке да чоң талант, чоң залкар, мынакей комузду улам кармалап, улам коюп атат. Анан Алтынбек байке отурганда дагы сөз десе сөзгө, кеп десе кепке, ыр десе ырга, гүү десе гүүгө. Анан кыргыз маданиятынын чокусунда мына маданият министри да болгон инсан эсибизде бар. Сиз министр болуп турган учурда тарых музейине барып, ошол жерден комузду алып, жалпы көрөрмандарга ком чеп бергенсиз, суу чеп бергенсиз. Сиз эми кайсы комузду берсек, тиги комузду берсекпи? Же эми баягы Токтогул атабыз айткандай аккордеон алып келелиби? Кандай кылсак? Эми баягы чоң күүчү же аспапчы болбогондон кийин комузду чепкенден деле уялабыз. Бирок азыр Сакем көп нерселерди айтып өттү. Биз сыймыктана турган маданият тарабындагы биздин залкар инсандарыбыз, ошол эле жаштарыбыздын Элбирбекти, жаныбызда досубуз Жеңишбек да көрүп отурат бул жерде эфирге кошулуп. Жеңишбек акындарыбыз биз баягы сыймыктанган, намыс талашкан дейбизби, ошолорду көргөндө биз элибиз сүйүнүп, чекеси жарылып, кубанып, бизде да ушундай өнөр баягы үзүлүп калбай уланып келатат, акындарыбыз көбөйүп келатат деп сүйүнүп атабыз. Бирок мен бир нерсени айтып берейин, ушул Элмирбек менен бир 2 концертинде иштешип калдым. Мына Мирлан өзү күбө, Мирлан өзү келип менен сүйлөшүп, ушул Элмирбек байкенин концертин койбойлубу деп сунуштады да. Анан мен сценарийин жазып, Мирлан өзү спонсор таап, өзүнүн жердешин таап, ушуну өткөрөлү деп туркап жүрдү. Мен ошондо Элмирбектин бир өзгөчөлүктөрүнө абдан таң калдым да. Мисалы үчүн эгерде мына Өмүрзак отурат, жерде Токтогул атабыздын комузу турат. Элмирбекте Токтогулдан чыккан чоң төкмөт, чоң талант да. Анан ушул өзгөчө мына бүгүндө ошо комузу дагы, Өмүрзак дагы, анан Элмирбекти, Сакем дагы ушул төкмөнү көтөргөн, төкмөчүлүк өнөрү көтөргөн. Анан могунда жакшынакай Өмүрзак айткандай бозиге окшогон ошол Ачеке айылында отурабыз. Ачеке айылын курган балдар да отурат бул жакта. Анан Элмирбектин бир өзгөчөлүгү аябай сезимтал экен да. Өзүнөн концертти баштап кандай кылабыз десең, билбейм дейт да. Кандай номурларың бар? Менде деле номур деле жок дейт да. Ушундай жок. Жөнөкөйчүлүктө. Жок, анан кантип беребиз десең, билбейм, ошону сизге кеңешейин дедим эле дейт да. Анда мону билесиңиз? Жок, аны билем дейт.
муну билесиң, муну билем, тигини билесиң деген. Билбейм деген эчтегеси жок да. Анан кийин атайын топ кылып блок деп коет эмеспиз. Атайын бөлүп, анан иштеп, акындар менен иштеп, Элмир менен иштеп, анан Элмирбекке мен мынтип айтып аттым да. Экөөбүз ушу киностудияда мен комнатамда отуруп эле сүйлөшүп атабыз. Мен сөз менен эле түшүндүрүп кетип баратам. Эми бак куйма кулак деген анан сезим ушунчалык күчтүү экен, ошонун баарын ийне жибине чейин сиңирип, анан сахнага алып чыкканда ар бир сөздү ошол маалда импровизация болуп аткансып аткарганда чоң актерлуктагы эми талант деген талант экен да. Талант деген талант экен. 3,5 саат концерт болду. 3000 элдер мына мен келинчегим калып айтпайт, ал мен үчүн чоң сынчы Талайкан Абазова. Ал да барып көрүп, ушунчалык бат өттү дейт да. Кыска убакытта көрсө 3,5 бирден менен, бирден менен. Анан ошол өнөрдүн баарын ата бабадан келаткан өнөрдү улап, ошолордун айткан насаатырларынан бери, төкмөлүгүнөн бери, анан өзүнүн чыгармачылыгына, жазган ырларына, ар бирдигине кайрылганда, мындайча айтканда, бир 5%ке жетпегени 3% эле ошол 3,5 саат, 3,5% бир 3,5 саат концерт болду да, мындайча айтканда. Эндин рахат алганым. Мен да абдан сыймыктанам. Ушундай биздин таланттуу эр азаматтарыбыз бар үчүн бул кыргыз эли бар деп ойлойм да. Рахмат Алтынбек байке, жакшы сөз болду. Бул жерде сиз да айтып атат, ушул киши эле министр болсо жакшы болмок деп. Алима Долдаева деген фейсбук көрүүчүбүз. Эми Өмүрзак байке, мындай кылалы, эфирибизди жыйынтыктоонун алдында сизге дагы бир жолу ыр кезегин берели дагы. Анан эфирибизди жыйынтыктайлы, мүмкүн болсо. Комузун кыйнай беребизби ошондо? Эми менимче бул комуз көптөн бери өзү деле эригип калды болуш керек, уулуп калган болуш керек. Дагы бир дарылдап чап болсо да. 1 саат эфир убактысы 1 саат болуп калды. Бирок кадимкидей баягы 10 мүнөттөй эле эфир өткөндөй болду. Эфирден эле 500 адам көрүп атат. Арбак ыраазы болсун. Жарысы бармы? Бүгүн улуулардын басып өткөн жолу, улуулардын жөнүндө сөз болуп, ошонун арасында кадимкидей улууларга кирип калган Эмилбек замандашыбыз тууралуу сөз болду. Анда ошол сөз куру болбош үчүн Эмилбектин чыгармаларынан ырдап беренге аракет кылдым. Рахмат. Бар болуңуз. Эмилбектин чыгармасын Токтогул атабыздын колу менен аткарып Мына. Бале. Анан эфирибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Ошол менен жыйынтыктайлы. Эң баалуу нерсе бул убакытты эле эфирге барсак деле чек коюлуп берет. Тез ырдаңыз бүтүп калат азыр эфирдечи. Ошон үчүн мен эч убакта таарынбайм. Мен ырдап атканда эфирдин убакыты бүтүп калса, мына ушундай эфир болду. Жок, бизге эч ким айлык төлөгөн жок. Биздин эфирибиз. Жок, андай эмес. Сиз ырдай бериңиз, камтамоо. Мен чектелген жаман көрөм да эфирде ошентип айтып коем. Жүгөндөй. Мен ырдай берем, силер бүтүрүп кое бергиле эфирин. Жок. Сиз ырдайсыз, анан элибиз менен сүйлөшөбүз, анан эфирди аяктайбыз. Ару затымай чырайым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Каралаган көңүлүмө нур толуп, карабастан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Bir uculan soylup ötüp süyümün, bir zamattan oyran bolgon dünyüm.
Özün menen ayıkçuday sezilir. Hay özüm bilmem nege mınça süyünüm. Karalagan göğüzüme nuru tolup, kara baştan tögüleyin ır bolup. Harman bolup dünyam ayrılgança süyüdün, aruzatın aylanayın mağa bir jolu. Takdir meni kalaganda kalçadın, akın kalsan alıp bütçü çarçadın. Yaşlı uzat getelekte bir jolu, hay jaş o verçe jaşılın dayar çanım. Karalagan göğüdüme nur tolup, kara baştan tögüleyin ır bolup. Karancaştık ötkençe, ayrılbastan ketkençe, karındaşım kağılayın mağa bir jolu. Hey böyle. Biri de çırkap, biri de kalıp görmeli. Bilinmezden ömür çirkin eyledik. Baratkanda balbıldagan ot gördüm. Hay bakıt menden alız emez öngdönüp. Karalagan göğüdüme nur tolup, kara baştan tögüleyin ır bolup. Karancaştık ötkençe, ayrılbastan ketkençe, karındaşım kağılayın mağa bir jolu. Harman bolup dünyam ayrılgança süyüdün, aruzatım aylanayın, asıl keçim mağa bir jolu. Yok degende mağa bir jolu. Eyvallah, barakallah. Birazdan keyin mağa bir jolu dep koşup koyboysun. Rahmat çok. Ушундай чыгармалардан ээси болгон көп өнөрдү алып жүрүүчү, керек болсо мына азыр заманыбызда оон жаратуучулардын жоон сап катарына кошулган, керек болсо оончу замандаштарыбызда бардык жагынан төгөрөгү төккөлгөн инсан болгон, арбагы ыраазы болсун. Өнөр улук деп мен ошон үчүн айткым келет, элибекти өнөр үчүн адамдык сапат үчүн жалпы кыргыз эли сүйүп күйүп. Рахмат, сизге да рахмат. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Баягы элибиздин батасын алып эле ар дайым ушундай бир үнүңүз кыргыздын жан дүйнөсүнөн орун алып, элибиздин батасын алып, көп өмүр сүрүңүз. Сизге чоң рахмат. Биздин эфирде Садык байке болду, мынакей Өмүрзак агабыздын туулган күнү менен бүгүн уюштуруп, жок жерден уюштуруп ийген киши ушул Өмүрзак агабызды жок жерден эле бул жакка алып келип алган агабыз мына турат Алтынбек ага. Эфирде болсо Мирлан мына Самый кожо. Эфирде силер Мирлан экөөң, Шайырбек жана мына мен бул жактан көрдүм коёчу саламатсыздар. Ошол. Эмесе, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүнкү эфирибиз ушу менен аяктады. Ал эми сиздер айткан айрым сөздөр биздин эсибизде болсун. Биз эфирибизди ушинтип бир жакшы эфирлерди уналыбыз, бир убакыт менен чыгарып турабыз. Сөзсүз түрдө мындай ишти биз жасайбыз. Буюрса, жакшы турыңуздар. Ооба. Рахмат, рахмат. Эми биз чай ичели. Рахмат.